Тизмек түзгүчтөрдү өттүк, эми сөздүк түзгүчтөр тууралуу айтып берейин. Синтаксис ошол сыяктуу эле. Кыска ошо бир сап менен мына жерде көрсөтүлгөндөй сөздүк түзүп койсок болот. Азыр биринчи могу кыска жолун көрсөтүп, анан ошо узун жол тууралуу да айтып берейин. Мындай numbers деген num's деп кыскартып коеюн. Сан бар дейли, сандар бар. Ошо тизмек бар. Анан жаңы сөздүк түзгүм келет. Ал сөздүк болсо мындай болот. Анан көтүлгөн кечиресиз нам өзүнүн квадратын алат дейли. Мындай квадрат мындай кылат дейли. For num in nums деп коебуз. Print new d. Келиңиздер көрөлү. 1-дің квадраты 1, 2-нікі 4, 3-тікі 9, 4-тікі 16, 5-тікі 25 деп кете берді. Мында болады. Мына жерде қалған бияқ жағын ұмыта тұрыңыз дейлі. Бұл мына өзінше сөздіктер мына жазылат емес пе, бір ачқыч жазылат. Ачқычтың тушына чоңдық жазылат. Мына біз айтып атабыз, мына сөздүн кыдырып чык деп атабыз, for цикл менен. Nums деген тизмекти кыдырып чык. Ар бир элементти кармап турганда ал элементти num деп атап кой. Ал num ачкыч болсун. Ал numдун тушунда чоңдугу ушул num өзү экинчи даражага көтөрүлгөнү деп жазып койдук. Анан ошол ар бир санды кыдырып кете берет. Ошентип жазып кете берет. Ушундай ыкма менен жаңы сөздүк түзүп койдук. Эми second dictionary деп жаңы бош сөздүк түзөлү. Анан for num in nums деп айтабыз. Second dictionary numга тушуна numдун квадратын жаз деп. Ушундай дагы жол менен эскиче жазсак болот. Экөө бирдей эле, бирок бул мындай кыскараак, коозураак да жазылат деп айтсак болот. Анан калп айтпасам, могу синтаксис тезирээк иштейт деп айтылса керек эле.